Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча иштердин алкагында кылмыштуу ишмердүүлүктү колдоого багытталган каржылоо булактарын жоюу жана акча агымын азайтуу максатында интимдик кызмат көрсөткөн сойкулардын бүтүндөй тармагы аныкталып бөгөт коюлду. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, криминалдык чөйрөнүн кылмыштуу элементтери жаш кыздарды тартуу менен аларды зыяндуу таасирге дуушар кылуу аркылуу сойкулукту уюштуруп калкалап келишкен. Алардын ишмердүүлүгүн жоюу багытында 25 ноябрдан 26-сына караган түнү Бишкек шаарынын бир катар даректеринде тергөө ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүп, жыйынтыгында 10 сойкукана, анын ичинде массаж салонуна жамынып, иш жүзүндө интимдик кызмат көрсөткөн жайлар аныкталды. Ыкчам иликтөө иш-чаралары жүрүп жаткан жерлерде аталган сойкукананын уюштурчулары жана ээлери, ошондой эле өлкөнүн ар кайсы аймактарынан келген 18 жаштан 30 жашка чейинки 70 жеңил ойлуу кыздар. Алардын арасында борбордогу жогорку окуу жайлардын студенттери да кармалган. Ошондой эле сойкуканаларда администраторлор иштеп, интимдик кызмат үчүн кардарлардын эсебин алып турганы аныкталды. Ал эми тинтүү учурунда бул мекемелердин ишинин мүнөзүн ачык көрсөткөн интимдик мүнөздөгү ар кандай буюмдар табылган. Чогултулган далилдер жана фактылардын негизинде Кылмыш жаза кодексинин сойкулук менен алектенүү же ыплас аракеттерге көмөктөшүү же сутенердук кылуу үчүн көмүскө жайларды уюштуруу же кармоо беренесине ылайык кылмыштын белгилери боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында сойкуканалардын 10 уюштуруучусу жана ээлери кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камалды. Учурда козголгон кылмыш ишинин алкагында мамлекеттик кызмат адамдарынын ичинен ошондой эле аны уюштурууга жана ишмердүүлүгүнө тиешеси бар башка адамдардын бейформал колдоочуларын аныктоо боюнча максаттуу ыкчам иликтөө иш-чараларынын комплекси жүргүзүлүүдө. Мындай мыйзамсыз иштерди уюштурууга же жасоону көздөп жүргөн адамдарга профилактикалык таасир көрсөтүү, ошондой эле бөгөт коюу чарасы катары атайын кызмат кармалган сойкулардын ээлеринин жана анда иштеген кыздардын сүрөттөрүн жарыялайт.